Мен генералдарға сұрауым бар эле. Біз мынау статья менен мындай ашық чыгып кеткен жокпуз бу? Эгерде мындай салыштырсак, мынау должностной преступлениялар, взяткалар, штраф салып эле айдап жиберип атабыз да, анан кийин кыздарыбыз интим услуга кылса, 15 жыл бергенибиз мындай соразмерно істеген болот го, түшүнбөй калдым. Анан бирөө кылмыш кылып атса, мамлекетке, элдин акчасын урдаганга, ушундай катты кылмыштарды кылып атса, биз ага штраф салып эле айдап жүрсөк, кыздарыбызды 10 жылга, 15 жылга кесип жибергенибиз вообще туурабы? Саламатсыз Бакберген Дуканович. Берден бул мыйзамды боюнча вебкам студияда иштеген кыздар уголовный кылмыш жообуна тартылбайт. Бул биринчиден. Экинчиден, бул жерден кылмыш жообуна тартылган бул баягы ошону уюштурган адамдарга. Жок, мен аны айткан жокмун. Ошону уюштурган адам, ал жана кыздар өз эрки менен келип атат да, көргөндөр да өз эрки менен келип атат. Анан кийин акча, пара алган, анан кылмыш кылган, урдаган, мамлекетке ущерб кылган кишиге штраф кылып берип атабыз, а муну 15 жылга соттотуп атпайбызбы? Мүмкүн тиякты да 15 жылга көтөрүп койбойбузбу жана взяточниктерди? Бакберген Дуканович, берден бул берене боюнча биз кыргыз элдин баягы нравственностьун сактап атабыз да, биздин жаштарыбыздын, биздин келечекти карап атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, бул мыйзамдын инициаторлору, урматтуу депутаттар Жогорку Кеңештин, сиздин эмеңиз боюнча жанагы берден дагы сразу 15 жылга соттоп жүрбөйт. Бул жерде квалификация биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгү, үчүнчү бөлүгү деген бар да. Биринчи бөлүгүндө 5 жылга чейин эле, экинчи бөлүгү 7 жылга чейин, үчүнчү бөлүгү 15 жылга чейин да. Бул мен түшүнүп атам, веб камераны уюштуруп койгонго биз ушундай статья кылып атабыз. Акча урдаган адамга бир болбогон статья кылып атабыз да, ошону айтып атам да. Бул бир. Экинчиси, ошону көрүп аткан эркектер неге мындай наказание жок болот? Жок дегенде должносттордон албайбызбы аларды? Колдонгон, көргөн, кабинетте отуруп алып көргөндөрдү эмне үчүн кызык? Ошолорду жумуштан алышыбыз керек. Ошолорду соттошубуз керек. Ошо кыздар менен колдонгондорду соттошубуз керек. Биз барып эле кыздарды барып эле баса калсак болбойт да. Аны ким көрүп атат? Чиновниктер кабинетине отуруп алып туруп заказ кылып акча төлөп атат да. Значит, финансирование да туурабы? Бакберген Дуканович, бизден практика боюнча вебкам студияларды менен бул чет өлүктөр колдонот да, бизден Кыргызстанга эметилбейт. Жок, эгерде бир чиновник ошол мобильный кошелегине акча салып койсо, ал финансирование көрдү да. Туура, эгерде көргөн боюнча анда бөлөк өзүнчө мыйзам чыгып, анда буга кошумча кошуш керек анда. Мен жеке оюмча ошону көргөндөр, ошол жана проституткалар менен колдонгондорду пока биз наказание кылмайын, соттомоюнчу токтотпойбуз, токтобойт бул эч качан. Анан жөн эле кыздарды барып эле баса калган туура эмес. Анан дагы айтып атам, ойлонуш керек. Эмне үчүн дегенде, жанагы взяточник чиновникке условно штраф берип койсок, бул кыздарды уюштурган жигиттерди 15 жылга, 10 жылга соттосок, кичине туура эмес болуп калат го деп атам да. Рахмат. Акберген Таштанбековичке кошулам. Анткени спрос порождает предложение.